достор, биз бүгүн Этномедиа командасы кайрадан жабык көрсөтүүгө келип калдык. Көптөн күткөн Абысынки комедиясына бирге күбө болобуз. Эгер сизге да кызык болсо, репортаждын соңуна чейин биз менен бирге болуңуз. Саламатсызбы, Бекзадайым да бир жолу бүгүн өзгөчө сулсуз белгилеп кетпесек болбойт. Премьераңыздар менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Кандай сезимдер болуп атат премьеранын алдында? Бир нече мүнөттөрдөн уже киного көрүп болобуз да. Аябай сүрдотом, чынында анткени толтура премьераларга келип, жолдошумду колдоп, мына ушул премьера, ушул фильмди тартып атышат, 50 квартал деп ушунчу эле. Бул премьера өзгөчө болуп атат, анткени өзүм дагы дебют десем болот, өзүм дагы бир эпизодторго катышкам. Ошондон аябай сүрдотом. Эртеден бери эле. Биз трейлерден да көп болдук. Сиздин тасмага катышканыңыз тууралуу анан кандай болду дебюттук тасма сиз үчүн? Оор эле болду. Анткени бул байын эмес экен, бул биз баягы көнүп калган рилс эмес экен. Буну болсо аябай бир эле сценаны 2 саат тартат экенбиз да. Ар кандай кадр менен жакын, алыс, ишигип аябай эме экен да, мындай оор эле жумуш экен негизи. Анан ошол себептен мага оор болду, бирок аябай кызыктуу болду. Оор экен деп атпайсызбы? Кино сферасы чам. Буга чейин кандай ойлочусуз эле? Сиздин өзүңүздүн жолдошуңуз ушул сферадан эмеспи? Эми билчим, бул негизи эле оор экен. Анткени биздин үйдө дагы көп тасмалар тартылды. Өзүңүздөр деле билесиздер, бул Жан кошуна, анан сериалдарда тартылган биздин үйдөн. Негизи эле көп фильмдер тартылган, мен билем. Негизи аябай оор экенин, анткени чоң команда иштейт. Бирок өзүм ошого катышып, өзүм актриса болгон учурум мага мындай, кандай десем, еще больше далилдеп берди да. Тасмадагы образыңыз тууралуу айтып кетсеңиз, кандай адамдын образын жараттыңыз? Аны тасмадан көрөсүңөр да. Анда мындай суроо болсун. Тасма Абысынки деп аталат. Сиздин жашооңузда абысындарыңыз менен кызыктуу окуяларыңыз болду беле? Именно бир тууган абысындарым жок экен. Эрмек жалгыз бала, үй бүлөдө 2 эжеси бар. Ошондуктан мындай аябай деле кызыктуу окуя болбоптур. Бирок мындай 2 бир тууган, 3 бир тууган абысындар менен аябай сыйбыз. Кинодогудай жок. Кинодогудай мушташканбы? Жок, андай жок. Саламатсызбы да бир жолу премьера менен куттуктайбыз. Бул тасманы сиз монтаждадыңыз, Ооба. Кандай болду? Буюрса бул тасма аябай жакшы болду деп ойлойм. Анткени бул өзүбүздүн тасма, бул тасмада өзүмдүн долем бар дегендей, ошон үчүн мен бул киного аябай кылдаттык менен мамиле кылдым. Эми ачык айтканда башка кинолорду бир 2-3 күндө эле бүтүрсөм, бул кинону 1 ай, 2 ай, 3 айлап жасадык дегендей. Тамаша, бирок эми чынын айтканда бул кино өзгөчө болду мен үчүнчү. Анткени өзүбүздүн эле балдарыбыздын келинчектери ойногон үчүн мага дагы аябай приятный болду көргөндө, ушунчалык башкача сезимдер болду бул кинодон. Менин оюмча бул кино жакшы деңгээлде болот деп ишенебиз. Кассасы жакшы болсун дегендей. Анан Абысынки эмеспи тасманын аталышы? Сизге Абысынки деген сөздү укканда эмне элестелет көз алдыңызга? Абысынки деген сөздү укканда Кандай абысындар? жана уже үйдө жайгашып калган, бири-бирин аябай катуу тааныган сыяктуу абысынкилер элестетилет. Негизи бул жакта биздики кичинекей кыздарыбыз бар да, негизи ачык айтканда. Да бир жолу саламатсызбы, Мадалина? Премьераңыздар менен куттуктайбыз. Рахмат. Бүгүнкү премьерадагы сезимдериңиз кандай болуп атат? Сиз буга чейин деле аралашып жүргөнсүз бул чөйрөгө. Бүгүнкү сезимдериңиз? Нормально. Көп деле толкунданбай элем, аябай деле спокойно эмес, орточо. Анан тасма Абысынки деп аталат эмеспи? Анан бул тасманын башка тасмалардан сиз үчүн тартылуу учурунда болобу же сценарий тарабынан болобу, кандай өзгөчөлүк болду сизге? Кичине оңойрак болду, анткени буну өзүбүз башынан эле образдарды жаратканбыз. Ошон үчүн кичине оңойрак болду. Так мурдагыдай эле. Анан Нуркул мырза менен Алтынбек мырза дагы бир сферада иштейт эмеспи? Анан сиздерде дагы Акылай айым экөөңүздөрдө ой жокпу? Ушул сферада мындан ары өзүңүздөр кино тартып көрүү боюнча? Жеңе экөөбүз өзүнчө жок, андай ой такыр болгон эмес. Алдыда кандай тасмаларга тартуу планыңызда?
алдыда азыр тартылып атам. Сүйүү жөндө тасмага. Ооба. Аябай көп биз ойногонбуз. Биринчи кино тартып алдык го, экинчиде мындай болбойт десе, экинчи андан жаман экен, ошондуктан дагы бир жолу дух берип катуураак кол чаап койсоңуздар. Сендерде көчө ойногон ой барбы? Албетте бар. Көрүп жатасың шарт ой жатат. Буюрса мүмкүнчүлүк болсо, сразу эле көчөбүз. Шарт жок деп качакка чейин жүрө беребиз. Жада калса өзүмдүн балам нормалдуу ушул албайм. Квартирага чыгып болсо да көчүп кетпейлиби? Аракет кылалы да биз деле. Караңгыда келем, кетем. Кайсы жерден алам, кан түйөмү табам, акылайга барам, оптом эле алам, акча кошуп кайра, дароо эле сатам. Акмаксың коло комаса нерсе сабаттан азыр. Саламатсызбы, Айым. Премьераңыздар менен куттуктайбыз. Бул тасмада өзүңүз дагы роль жараткан экенсиз. Бүгүнкү ролуңуз тууралуу айтып кетсеңиз, өзүңүзгө жактыбы негизи? Өзүмө жакты, кандым аябай. Негизи мындай жанрда образда өзүмдү көрүп көрөйүн дегем. Тилегим ишке ашты, Кудайга шүгүр. Аябай сонун аткарыптырсыз. Анан бул жанрда негизи кайсы жанр сизге өзүңүзгө көбүрөөк жакын? Ушул жанрдагы? Мен бир жанр токтогум келбейт. Бүт жанрды көрүп көргүм келет. Ошо. Бүгүнкү алдыга карай умтулуп атабыз азырынча. Түшүнүктүү. Бүгүнкү абысынки тасмасын көрүүчүлөр эмне себеп менен көрүш керек деп ойлойсуз сөзсүз түрдө? Негизи абысынкинин артынан көп нерсе жатат да. Ойлой беришет да, бул үй ичиндеги эле ызы чуу деп. Жок, андай эмес, мындан да чоңураак көйгөйлөр жаралган. Анткени азыркы учурда бул актуалдуу тема. Мен байышым керек деп бизге байлап койгон бул ойлордучу. Сен үйдө жөн эле жатасың, эчтеке кылбайсың деп, болбосо сен төрөп, бала карап, бүт үйдүн баарын жыйнап төлөнбөгөн кесиптесиң да, сен эне деген ушундай кесип да. Анан ошол байлап койгон ой менен булар байкуштар эметет да. Кандай десем, өзүн күнөөлүү сезип, кой биз кыймылдашыбыз керек, бир нерсе кылышыбыз керек деп. Үйдөгү болгон ошо баулуулуктар, жакындар менен ынтымак жөндө. Негизи бул дүйнөдө сак болуш керек, бирок жакшылык баары бир жеңет деген чечимим да. Сиздин өзүңүздүн абысыңдарыңыз барбы? Меники бар, меники аябай көп. Бир тууган эмес, бирок мамилем аябай жакшы баары менен. Өз жеңелерим менен да жакшы, жана абысындар менен да аябай жакшы. Кайын сиңдилерим менен да, кайнелерим менен да аябай жакшы. Да, бир жолу саламатсызбы? Бүгүн азыр сиздер катышкан абысынки тасмасын жаңы эле көрүп чыктык. Аябай сонун тасма болуптур. Сиздин өзүңүзгө жактыбы, кандай болуптур? Негизи элисинчи мен айта албайм. Өзүмө жакты, бирок элге главное жакса болду. Мындан кийин сизди да тасмалардан көрө аласызбы? Буйрса. Чакырса эле тартып алам. Чакыргылачы мени. Саламатсызбы да бир жолу? Бүгүнкү абысынки тасмасын жаңы эле көрүп өттүк. Сиздин оюңуз кандай? Кандай тасма болуптур? Мага аябай жакты. Эң негизгиси биякта жалаң жаңы актерлор экен, башка каармандарды жаңы актерлор ойнойт экен. Акылай, Мадалена, ошо Бигзада, Жолборс, Бигимай эже бүт баары ошо мындай аябай сонун өзүнүн каармандарын аткарыптыр. Ошонусу мага жакты. Сиз тасманы өзүңүз да тартып жүрөсүз, тартуу жагынан кандай болуптур тасма? Мыкты. Негизи азыр ошо Алтынбекке барып куттуктап коеюн деп аткам, анткени режиссерлук жагы, операторлук жагы мага аябай жакты. Көрүүчүлөр тасманы эмне үчүн көрүш керек деп ойлойсуз, абысынкини? Бул кинону негизи силерде ар бир өңүрдө мындай үй бүлө өңүрдө ушундай ситуациялар болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн кинону көрүп коюңуздар. Аябай пайдалуу тасма болуп деп ойлойм. Саламатсызбы, кандайсыз? Кинону көрүп чыктыңыз да, кандай сизге жактыбы? Ооба, жакты. Эмнеси жакты? Кызыктуу экен, жана күлкүмүштүү. Ошол? Мадалена айымдын ойногону кандай болуптур? Сонун, мыкты. Чоң рахмат. Сонун жакты, аябай күткөм. Съемка учурунда эле уже аябай кызыктуу болот экен деп күткөм. Анан ошол менин күткөнүмдү оправдывать этишти да, орусча айтканда.
тасма эмнеси менен жакты, кайсы жагынан? Юмор жагынан сөзсүз. Анткени 50 кварталды мен ушул юмор үчүн жакшы көрөм да. Анан ушундай өзүнүн стилиндеги юмор бул кинода дагы бар экен. Убагында супер кудалар аябай хит болгон. Буюрса, абысынки дагы ошондой юмор менен сонун хит болчу да экен. Көрүүчүлөр абысынкини эмне үчүн көрүш керек деп ойлойсуз? Бул үй бүлөсү менен көрүш керек экен сөзсүз. Үй бүлөлүк комедия экен. Азыр кинолор көбүнчө мындай эмелер дагы аралашып кетпеди. Сөгүнгөн сөздөр, уят сөздөр, анан ошондой моменттерчи биякта деген мындай дозирован экен да, ошон үчүн келип көрүп кетсе болот экен. Аябай жакты. Я так захотела, ой, кыргызча. Аябай абысынкам болсо экен деп кыялданып койдум. Ошо. Тасма кандай болуптур? Сонун болуптур, актерский состав, юмор аябай сонун болуптур. Абысындарым болсо деп кыялданып деп атпайсызбы? Негизи абысынки дегенде эмнени элестетесиз, кандай абысындарды? Ушундай эле кинодогудай бири-бирин жаман көрүшүп, урушуп, кырылышып, бирок түтүтү мындай кыйынчылык келсе, дайыма бирге чогуу жүргөн. Кино жакты, дагы эми кайталай берейин. Алтушканын экинчи киносу да бул режиссердунчу. Биринчи киносунда мен катышканмын, сериалында катышканмын. Анан жакшы, анткени биякта эми жаңы орустар айтат го, жаңы лица дегенде жаңы каармандар пайда болуп атыптыр. Бул өтө жакшы нерсе да. Эми ушу жаштардын ушундай таланттуу балдар өсүп келе атышы мени негизи аябай кубандырат да. Анткени 50 квартал мага да өтө жакын. Өзүмдүн закрытый показыма келаткандай келдим да, көрдүңөр, кызыл пальто кийип алып, жасанып алып, ушундай бир жакшы маанай менен келип, эми жакшы маанай менен чыгып кетип атам. Балдарга ийгилик алтындар, все хорошо, баардыгы алдыда. Достор, мына ушундай сонун маанайда биз абысынки тасмасынын жабык көрсөтүүсүнөн чыктык. Аябай сонун тасма болуптур. Үй бүлөңүздөр менен эртең 28 ноябрдан баштап өлкөбүздүн бардык кинотеатрынан көрүп кетсеңиздер болот. Биз менен бирге болгонуңузга чоң рахмат. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.